Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa sallim ala khayri khalqillahi al-ajma'in. Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Аллах таалам адамзаттың бардығын улуу мақсатқа жаратқан белгілеу барыбызға. Ал жалғыз өзіне ибадат қылыш үшін. Зарiyat сүресінің 56 аятында айтқандай: "Ва ма халақтул джинна вал инса илля лиябудун." Инсандарды, жиндерді жалғыз өзіме ибадат қылыш үшін жараттым деп. Ал эми ибадат деген бұл ушундай бир сөз, көп нерсени камтыган, жалпы нерсени камтыган, Аллах сүйгөн жана ыраазы болгон. Мейли ал сөздөрдөн болсун, амалдардан болсун. Мейли ал ички болсун, же сырткы болсун. Кайсы нерседен Аллах таалам ыраазы болсо, же ал нерсени жакшы көрсө, ал сөз болсун, амал болсун, ички болсун, сырткы болсун, ушул ибадат болуп саналат. Мына ушундай абалга, ушундай абалда жашашка Аллах таалам бизди жараткан. Аллах тааланын бизге тугандар берген нематтары чексиз, санасак сан жетпейт. Жана ошондой эле бейишке кирип кетишке, Аллах тааланын өзүнүн ыраазылыгын табышка, бактылуу жашашка канча деген бизге мүмкүнчүлүктөрдү берди Аллах таалам. Кээде адам өмүрү кыска болсо дагы, бул үммөт Мухаммад алейхиссалату вассалам үммөтү башка үммөттөрдөн салыштырмалуу эң өмүрү кыска үммөт. 60 менен 70-тин ортосунда гана болот, андан өткөндөрү сейрек болот деген пайгамбар алейхиссалату вассалам. Мына ошондой абал болсо да Алла таалам бизге кээ бир убакыттарды, кээ бир замандарды, кээ бир сезондорду, кээ бир жерлерди, кээ бир учурларды, айларды, күндөрдү коюп койгон Алла таалам. Ошол учурда адам өзүн даярданып, мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып, колдонуп калса, күнөөлөрдүн кечиришине, даражалардын көтөрүлүшүнө, ар кандай балелердин алдын алышына топтолуп калган күнөөлөрдөн чыгышка себеп боло турган. Мына ошонун бири Ороз айы. Мына асык күн калды. Ороз айы, ошо айлардын улусу болгон Аллах таалама эң сүйкүмдүү ай. Бул биздин үммөткө эле парз болгон эмес. Буга чейинки пайгамбарларга дагы парз болуп келген. Айрым үммөттөргө сүйлөөдөн дагы орозо тутушкан. Сүйлөбөй элестеткиле. Биз алхамдулилля орозо кармайбыз, сүйлөйбүз. Ошол Ороз айы сабырдын айы, күрөшүүнүн айы, дуа кылуунун айы, Куран окуунун айы, садака берүүнүн айы, кыскасы оңоло турган ай. Бейиштердин эшиги ачыла турган ай, тозоктордун эшиги жабыла турган ай, шайтандар байлана турган ай, ар бир түндө тозоктон бошоно турган ай. Ар бир түндө адамдардын күнөөлөрү кечирилип, Аллах тааланын ырайымына бөлүнө турган ай. Ушундай көп артыкчылыктар келген. Мындай артыкчылык бир да айда жок тугандар. Мындай шанс, мындай мүмкүнчүлүк жок такыр. Адам өмүрүндө 11 айда жасаса да мындай ибадаттарды Ороз айындагыдай кыла албайт. Кайсы бир адам Ороз айына туш болуп болсо өтө чоң жакшылык. Өмүрүн өзгөртө тургандай. Жыл сайын бул айга туш болгон адам өтө чоң жакшылыкка туш болду. Ошон үчүн акылдуу адам, алымдар айтат, акылдуу түшүнгөн адам эмне дейт? Хуа ман яриф хайрал хайрин ва шарра шаррайн дейт. Ва шарра шаррайн. Жакшылыктын жакшылыгын билген, жамандыктын жамандыгын билген адам. Мына ушул акылдуу адам. Жакшынын жакшылыгын билет, амал кылыш үчүн. Жамандыктын ичинен жаманырагын да түшүнөт, аны ташташ үчүн, оолак болуш үчүн. Бул акылсыздык, кайдыгерлик болуп саналат. Ушундай мүмкүнчүлүктөр келип туруп, адам колдонбой өткөрүп салса, анан кийин кур кыял менен мен мындай кылмак элем, тигиндей кылмак элем, баары бекер сөз. Мына ошон үчүн азыр Ороз айы келгенче биз келишкендей айрым эрежелер, айрым пайдалар жана фикый маселелер даярдык көрүү иретинде орозо келгенче күндө 15-20 мүнөт болсо дагы кайрылуу кылып турабыз иншалла. Мына ушул акылдуу адам жакшынын жакшысын билүүгө, жаманын билип, андан таштабауга оолак боло билгендейм. Мына эң сезон келатат. Сыйынып кала турган жакшы, сооптор жыйнап кала турган. Анан ушул жерде кээ бир эрежелер бар тугандар. Мисалы орозо кирип келерде биринчиден биз билели, бул орозонун максаты. Парз болуу дагы негизги максат. Бул жөн эле парз болуп калган эмес. Бул жөн эле бир адамды сабырын текшерип, чыдайбы, чыдабайбы деп кыйнаш эмес. Кээ бир адамдар чаташат, ушул сууга чаңкып, тамак ачык болуп, мен өзүмдү өзүм сынайм, сабырым барбы жокпу деп. Мындай чыкканда максатын, орозонун кармоодогу максатынан чаташкандар бар. Биринчиден билели, бул орозо Аллах таалам парз кылды бизге. Бизди азапташ үчүн эмес, кыйнаш үчүн эмес, наоборот бизди тарбиялаш үчүн.
напсибизди тарбиялаш үчүн, Аллах Тааламга жакындатыш үчүн бизге парз кылды. Орозонун максаттары ушул туугандар. Кыйнаш үчүн эмес, сабырын текшериш үчүн эмес, балким адамдын напсиси, жан дүйнөсү, адамдын өзүнүн турпаты тарбияланууга муктаж. Кээде бир жылда ушул ар кимдин напсиси ар кандай жакка ооп кетет. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам дайыма дуасында эмне деген? Унауду биллахи мин шурури анфусина деген. Мин сайати амалина деген. Биз Аллах менен өзүбүздүн напсибиздеги жамандыктардан сактанабыз деген. Значит, адамдын напсиси тарбиялабаса, адептебесе бара-бара жана жүгүнү жок аттай азоо болуп кутуруп кетет. Адамдын өзүнүн акылына, жүрөгүнө баш ийбей кетет адам напси. Анан напсиден чыккан жамандыкка адам өзү моюнсунуп, аны башкара албай калат, Кудай сактасын. Напси кутурганда жаман. Мына ошол ороз айында чоң мүмкүнчүлүк адам өзүнүн напсисин адептеп, тарбиялап, өзүнө баш ийдирип, жакшылыкка моюнсундуруп, жамандык нерседен оолактандырып, тазаланып, тобо кылып, кайра нарк 11 келаткан кийинки 11 айга тарбия менен кетүүгө. Кимде ким эртең менен туруп жакшылыктарды баарын аткарса, багымдат намазын окуп, зикирлерди кылса, күнү оңолгондой эле. Ал эми кимде ким жумасын оңдосо, жума күндө жакшы намазын туура окуп, зикирлерин кылып, Каф сүрөсүн окуса, бир жумасы оңолгондой эле. Орозо айында адам жакшы өткөрсө, ибадат менен, жакшылык менен, ал адам жылына чейин заряды жетет. Ошо напсисинин тазаргандыгы, напсисинин адептүү болгондугу 1 жылга чейин узарат туугандар. Жакшылык менен ошондой тарбиясы. Тилин оңдойт, жүрөгүн оңдойт, адеп аклагын оңдойт, жан дүйнөсүн оңдойт, напсисин оңдойт, тазартат, тарбиялайт, адептейт. Ошондуктан биз билдик, орозо жөн эле бул парз болгон нерсе эмес, жөн эле бир ашказанды тазалаш нерсе эмес, орозо бул жөн эле бир кишечниктерди тазалай турган бир курал эмес, орозо бул жөн эле арыктайынчы 11 айдан жанагы жаздагы чыгып алып кыргыздар кымыз ичет го, бир ичти тазалайлычы деп 15 күн кетет. Ушул 11 айда келген бир балким ал нерселердин баардыгы бир кийинки нерселер, жөн эле Аллах Тааланын буйругун аткаргандан кийинки бонус катары адамдын үчүн өзүнүн ден соолугуна бир пайдалардыр. Бирок адам баласын эң негизи көздөй турган нерсе Аллах Тааланын буйругун аткарып, Аллах Таалам койгон максаттарды ишке ашыруу. Бул деген сөз ороз айы менен адам Аллах менен болгон мамилесин оңдойт, такыбалыгын түзөт, ошону ишке ашырат. Ошон үчүн Бакара сүрөсүндө 183 аятта Алла Таала эмне деди? Я юхаллазина аману, эй иман келтиргендер, кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум. Силерге орозо парз болду, мурункуларга парз болгондой дейт. Эмне десе, мына максатын Алла Таалам аягында айтып атат. Лааллакум таттакун. Силер таква болушуңар үчүн дейт. Силер жакшы болушуңар үчүн дейт. Оңолушуңар үчүн, Аллах Тааламга жакын болушуңар үчүн. Мына ушул нерсе экен. Максат. Акылдуу түшүнгөн адам ушул айда күнөөлөрдөн улак болууну, кандай бир жаман адатым болсо, кайсы күнөөдөн чыга албай жүрөм, кандай бир жактан алысырап жүрөм, кайсы жакка жакшы бет ала албай, ошону аткара албай жүрөм. Курандан алыс болуп жүргөн адам Куранга жакын болгонду үйрөнөт. Намаздарды аз окуп жүргөн, тахажжуду жок, же намаздары шалак болуп жүргөн, намазына бекем болгонду үйрөнөт. Тилинде жаман сөздөрдү айтып жүргөн болсо, тилин тартиптегенге, адептегенге үйрөнөт. Ошентип ар бир адам өзүнүн алсыз жерин карап, ороз айда Аллах Таалана жалынып, жалбарып, дуа кылып, ошону түздөп, адептеп салууга чоң мүмкүнчүлүк туугандар. Эмнеге? Себеби адамдын адебин буза турган, же бир көңүлүн айынта турган тоскоолдуктардын баары жоюлат ороз айында. Элестеткиле, жиндер, шайтандар камалып, кишенделип аткан болсо, адам напси өзү эле тартылып турат. Ар бир адам ороз айында сезет. Жакшылыктарды аткарууга магниттей тартылат. Элдин баары бет алып атканын көрөт. Анан ушул айда оңолбосо, качан оңолот? Элдин баары азгырып атса бир жөндө эле. Ошон үчүн ушул максаттарды орозодо адам алдын ала жакшы түшүнүп, пайдаланып калууну көздөш керек. Анан ошондой эле ушул айда көп Аллах Тааламга шүгүр кылып, ар бир адам байлар садака, зекет берүүнү,
байлыгы жок болсо ошол Аллах берип койгон жакшылык убакытты, мүмкүнчүлүктү, ден соолукту туура колдонуп калууга аракет кылышыбыз керек. Колунда барлар ооз ачырып калууну, муктаждарга болсо жардам берүүнү, айрыкча ороз айында туугандар, кээ бир муктаж адамдар ороз айында уят эгерде ач болуп калса, же ушул адамдар дагы эле продуктысын жетпей кыйналып жаткан болсо, эч ким бири-бирибиздин туугандарыбызды, жакындарыбызды карабай, өзүбүз эле продуктун жыйнап алып, ушулайда жатайынчы мен деп эч нерсебизди бөлүшпөсөк, ороз айында пайгамбар алейхиссалату вассалам аябай берешен болгон. Мындай деле берешен болгон, бирок орозодо өзгөчө берген. Ошон үчүн ар бирибиз ороз айында көбүрөөк садака кылууну, көбүрөөк бөлүшүүнү, кайрымдуулук кылууну дагы аракет кылыш керек. Себеби ошол нерсе менен дагы адам тазарат. Садака менен адам тазарат. Себеби ороз ай тазарбай да, анан дагы тазара турган кадамдарды кылуу менен адам аябай таасир алат. Кыскасы биз билдик, орозонун максаттарынан бири адам өзүнүн адеп аклагын, жүрүм турумун, напсисин тазартат экен. Ошон үчүн Бухариде келген хадисте Абу Хурайрадан пайгамбар алейхиссалату вассалам не деген? Кимде ким калп сөзүн, же жаман амалын, же жалганга өткөн күбөсүн таштабаса, ал адамдын суусундуктан жана тамактан тыйылганлыгында Аллах Тааламга эч кандай Аллах Тааламдын аны муктаждыгы жок, же эч нерсе ага бир кажет жок дейт. Жөн эле ачык болуп жүрөт, жөн эле суусап жүрөт деген сөз. Көрдүңүздөр, себеби орозодогу негизги максатты аткарган жок да. Негизги максат оңолуу эле да. Бул адам орозодо оозун тыйды, тамактан, суусундуктан тыйды, бирок тилин тыйган жок жаман сөздөн, жалгандан, ушактан, гыйбаттан, жалган күбө жана жаман амалдан. Ошон үчүн анын ачык болгондугу, суусагандыгы кереги жок кандай орозон дейт. Ал жөн эле орозо. Ошон үчүн орозодо эң төмөн орозо, алымдар айтат, ошол күн чыккандан батканга чейин эч нерсе жебей отуруп, жебей ичпей отуруп болду оозуду. Бул эң төмөн орозо. Бул деген сөз жанагы башка жаман иштерди жасай берет, бирок оозу менен же убактын текке коротот. Айрымда жана уктап турса бешим болот, нары уктап турса асыр болот. Анан нары барып келгенче уже шам болот, болду, оозун ачат. Мына ушинтип орозо туткандар бар. Эч кандай өзүнүн азык даярдоо, напсисин тарбиялоого болгон багыт кадамдары жок да деген сөз. Уктап өткөрсө да мейли, кээ бирер анын үстүндө көзүн тыйбайт, телефондон баш чыкпайт, тилин тыйбайт ушактан. Ошентип ороз айында сооп жыйнап эле, күнөө жыйнап өткөргөндөр болот. Мындай адамдар эч кандай таасир албайт. Эч кандай азыкта даярдабайт, напсисин тарбиялай албайт. Кандай кирсе ошондой чыгып кетет орозо. Кел жатап кеттим дейт, боштуктан дейт. Дагы бир хадисте не деген? Кимде ким жаман сөздү, жаман амалды, жалган күбөнү жана наадандыкты таштабаса, анын орозосунан пайда жок деген. Ушунун баардыгы максаты, орозонун максаты бул жөн эле ачкачылык эмес экен. Орозонун максаты жөн эле суудан тыйылуу эмес экен. Орозонун максаты жөн эле бир бош отуруп таң аткандан кечти күтүү эмес экен. Ибадат, өзүңдү тарбиялоо, күрөшүү экен. Экинчиден, бул биринчиден билдик орозонун максатын. Экинчи эреже орозодо. Ороз айында келгенде, Куранда келген, пайгамбар алейхиссалату вассаламда келген сохих хадистерде мындай ушу орозодо баса белгилеген амалдар бар. Мына ушулорду чаташпай, жакшы аткарууга аракет кылыш керек. Эң биринчи ушул нерселерге өтө көңүл буруш керек. Орозо келди, мен азыр эмне кылам деп суроо берет даргим. Эмнеге көңүл бурайын дегенде, мына ушул нерселерге мусулман аябай жакшы көңүл буруш керек. Ушул нерселерди адам сактаса, калгандары да жакшы болот деген сөз. Ачык аят хадистер келген бул нерсеге. Биринчиден, күнгүсү орозо бисмилла деп киргенде эле күндүзгү орозону тыйылуу. Ушуну ас-сыям фин-нахар дейт. Күн чыккандан баштап, таң аткандан баштап кеч киргенче чейин тыйылуу. Жана жогоруда айткандай тамак аштан тыйылгандай эле бүт жаман нерселерден тыйылуу. Көзүңдү тыясың, кулагыңды тыясың ушактан. Көзүңдү жаман нерседен тыясың, тилиңди ушак турган нерседен тыясың, колуңду, бутуңду тыясың. Мына ушул нерседен тыйылуу биринчиде турат. Тамак аштан тыйылган. Экинчи, түнкү намазга окуу. Жана таравих намазын окуп атпайсыздар, аялдар үйүнөн окушат. Түнкү намазга көңүл буруу. Намаз дегенде эң биринчи бээде 5 мал кирет туугандар. Айрымдар түнкү намаз дейт экен, ороз айында таравихти окуйт. Карасаң намаздары шалакы, парс намаздарын же уктап калып бешимди асырды окуп жүргөн, асырды шамга жакын окуп жүргөн, же болбосо мечитке барып окубайт. Бирок таравих дегенде көңүл бурат. Бул дагы шайтандын кадамы. Парстан сени оолак кылдырат дагы, таравих менен алек кылдырып коет. 5 мал намаз парска бекем болуу.
Бул түнкү намаз деген 5 маал намазды да окуп жүрүп, анан түнкү намазга бекем бол деген сөз. Андан кийин дуаларга бекем болот. Ороз айында бул дуанын айы, дуа кабыл болуучу ай. Көп напсимди тазартам, оңоломдотпойбу бул адам. Себептерди аткарат мусулман адам, анан дуа кылат. Дайым ушул нерсе эр шаркак. Себептердин өзүнө таянып алганда болбойт. Анан жөнө дуа кылып жатып алганда болот. Дуа кылат, анан кадамдар шилтейт. Дуа кылат, амалдар кылат. Дуа кылат, практика кылат ушундай. Андан кийин ороз айында да көп кыла турган нерсе Куран окуу туугандар. Куран көп окуш керек. Бош убакыт таптып Куран окуу. Ниет кылайлы бир адамдар, эң алыс адам окуп алган адам Куранды бир жолу бүтүрөт башынан аякка чейин. Бул деген Куранды бир пара окушу 25 мүнөт эле кетет. Бир күндө 25 мүнөт убакыт көңүл буруу. Жай окуган адамдар 35-40 мүнөттө окуйт. Мейли бир саатта окусун. Имам Шафи ороз айында канча жолу 60 жолу бүтүргөн дейт. Күндүзү бир жолу, түнкүсүн бир жолу. Күндө бир жолу бүтүргөндөр мындай эле экенин. Ороз айында руханий тазаланууга, оңолууга Курандын таасири ажайып. Себеби Курандын айы. Анан соопту жыйноонун айы. Мындай күндө жөн эле бир тамга 10 сооп калган болсо, ороз ай келгенде 10дон 700 эсеге чейин алат. Бир тамгасына. Андан кийин дагы жакшы амалдардан ороз айында кимде мүмкүнчүлүгү болсо умра кылса болот. Пайгамбар алейхиссалату вассалам менен умра кылгандай, ажылык кылгандай соопторго ээ болот. Умрага барып, ошол жакта итикафка отуруп, жана ошондой эле садака, ооз ачыруу, кимдин акыркы мүмкүнчүлүктөрү болсо итикафка кирүү эркектер. Мына ушул жана ооз ачып атканда ооз ачырууну кечиктирбөө, саарлыкты кечиктирип саарлык кылуу. Мына ушул нерселердин баардыгына далилдер келген. Ушуларга адам не кылыш керек? Бекем болуш керек. Себеби кээ бир адамдар орозго кирип келгенде ошо ачык келген нерселерден сактанбай, башка нерселер менен алек болушат. Мындай чыкканда ошол ибадат кылууда махрум деп коет, кур калышат да. Ошондой жакшыштардан кур калып эле болбогон нерселер менен алек болуп, убактын текке коротот. Анан карасаң эле орозодон андай таасир ала албадым го, пайда ала албадым, дагы деле ныксырап, шалдырап, жалкоолук менен жүрдүм деп айтышат. Бул айда мындай сабырдын айы, аракеттин айы болбой эле мен уйкунун айы болду, үйдө жатуунун айы болду, сериалдарды көрүүнүн айы болду, YouTube'ду тешип ичим баарын жаңылыкты калтырбай күндө ар бир блогердин артын аңдымай ошондой ай болду. Анан башым ооруду, ныксырадым, кой иштеш керек эле, жатып берип жададым, жан башым ооруп кетти. Мына ошентип орозону өткөргөндөр бар. Кайныкытагы тазаруу ал адамда. Ушул мээнеттин, аракеттин айы болуп аткан кезде жок дегенде мына 28 тамга бир айда курста үйрөнүп калат экен. Тамгалап деле Альхамдулиллахи роббил аламин деп деле окуп калышат экен. Курандычы бир айда, бир жарым айда окуп үйрөнүп алгандар мына даярданып турушат ороз айында. Иншалла ошентип Куран окуйбуз деп, убакыттарыбызды пайдаланабыз деп. Айрыкча туугандар убакыт алдай турган могу телефондор. Ушундай мүмкүнчүлүк келген айда кээ бир ушинтип азгырылып колдоно албай калышат. Сооптор жыйнап албай калат. Куран окуп албай калат. Алаксыздыкка нерсе көп. Ошон үчүн азыртан баштап адам өзүн даярдап көрүш керек. Аз болсо да тахажжуд окуп, аз болсо да нафил духа намаздарды окуп, аз болсо да күндө Куран окуп, зикирлерди кылып, напсисин тарбиялаш керек. Себеби орозо эч напси тарбияланбай эле даярдыгы жок орозого кирген адам жананын баардыгы бир түрмөгө камап койгондой оор болот. Куран окушу да, намаз окушу дагы, тем более тамактан тыйылды, суудан тыйылат. Анан башы ооруп чыгат, шалдырап чыгат, анан уктай берет кээ шалдырап. Себеби ал адамдын напси даяр эмес. Эч нерсе кылгысы келбей. Эптеп убакыт өтүп, ооз ачарга жетип барсам болду деген сөз. Ошон үчүн Шабан айы орозого даярдык деген. Ошон үчүн орозодо Шабан айында көп орозо тут деген ошол. Көп Куран окуу, көп жакшылыктарды кыл, напсиңди тарбияла, даярдык менен кир деген ошол алымдарын айтып келген. Кээ бир адамдар такыр Куран окуйт, орозо кирип келгенде эле окуйт. Анда да ошондо оор болот. Себеби деген мурунку айларда окубагандыктан. Куран окуп жүргөн адам ороз айы кирип келгенде окуса, андан да жеңил окуйт. Кээ бир адамдар Алла Тааламды ороз айында эле тааныйт. Калган убакта жыйнаштырып коет. Ошол мисалы 5 маал намазы жок, орозо кирип келгенде тарайыкка барып коет. Тем более тарайык узак, таң каласың. Анан алар барып, аны окуйт да, намаз деген оор деп кийин кайра орозо бүтөрү менен намазы да жок, 5 маалы да жок. Болду, кийинки орозого чейин ошо тарайык менен эле окуп коет. Аны дагы жакындар айтпайт дем бар. Ким тарайыкка бара берсин, ошентип кызыгып 5 маал намазды окуп кетсин деп. Кээ бир адамдар ошо ороз айында 5 маал намазга кирип, алхамдулилlah бекем окуп кеткендер бар. Анан дагы баса бериш нерселер турганда орозодо да адам шалдыра турган нерсе уйкусун иреттебеген адамдар. Кимде ким уйкусун иреттебесе, күндүз да шалдырайт, багымдаттан да калат, жамааттан да калат, сухуру дагы иреттелген эмес,
башаламан да режими. Анан күндүз энергиясы да жок, түндө уйкудан калган да бүт. Анан шалдырап уктап жатат күндүз. Бул дагы адамды алсыратууга алып барат. Чарчаган болсо, адам түндө уктап, кайра саарлыкка эртерээк туруп, тахаж намазын аз болсо да окуп, багымдатты мечитте окуп, ошентип кайра күнүскү энергияны сакташ керек. Куран окууга, жакшы иштер жасоого. Ошондой эле дагы адамды алсырата турган нерсе бул күнөөлөр. Канчалык мүмкүнчүлүк келип, ошондо деле дагы күнөөнү жасай бере турган болсо, бул адамга терс таасирин катуу тийгизет. Күнөөдөн оолак боло турган, катуу аракет кыла турган айда наоборот жалкоолонуп, телефондон баш чыкпай, ошо жалкоолукта отурган адам кайра стресс, депрессия келет. Алла таалам кээде жазалайт адамды. Ушундай мүмкүнчүлүк болсо деле адам колдонбой, кайра көгөрүп, жамандык нерсени жасай берсе, Аллах таалам таштап коет андай адамды өзүнө. Адам канчалык кадам шилтеп, оңолом деп аракет кылган сайын Алла таалам ал адамды жетелейт, тартат, жардам берет, тауфик, ийгилик берет. Кээ бир адамдар байкасаңар, энергиясы бар, күчтүү, жаш, бирок сооп иштерде өтө алсыз. Кээ бир адамдар картайып калган, белиде ийилип калган, эч кандай күч жок денесинде, бирок машалла сооп иштерде бекем. Эрте туруп таң каласың да, каяктан мындай күч деп. Мына Алла таалам ийгилик берсе, алсыз адам деле улуу сооп иштерге бекем аткара берет. Андан кийин да баса беле турган нерсе, туугандар, ибадат деген бул тек гана сөздөрдө, амалдардагы эмес. Адам ички жактарды да жакшы караш керек. Ички жүрөк амалдар оңол болсо, сырткы амалдар да оңолбойт. Ички дегенде жүрөк амалдар, жана Аллахка болгон сүйүү, Аллахка болгон ихлас, Аллахка болгон таянуу, Аллахка болгон бет алуу, Аллахтан болгон хушу, худудар, таваккул, инаба деген ихлас, ушунун баардыгы адам жүрөгүндө болуш керек жакшы. Мына ошондо ушул ички жүрөктө амал менен сырткы амал бириккенде адам нафси тазара баштайт. Мына байкасаңар, жүрөгүндө эч нерсе жок болсо, намаз окуп коюп, ороз тутуп, бирок жүрөгүндө башка нерсе болсо, кыйын болот. Ал эми жүрөгүндө жанагылар бар болсо, ички жүрөк амалдар, сырткы амалдар да болсо, экөө биригип эриш аркы адамдын нафсиси, адеп аклагы түзөлүшүнө жардам берет. Үчүнчү эреже, ороз айында дагы баса белгилей турган нерсе, бул жанагы ихлас менен сүннөткө дал келиш. Ушул нерсеге аябай көңүл бурайлы. Эмнеге? Ихлас менен орозоңузду сактайсыз, сообун. Ал эми сүннөт менен сиз бидаттардан оолак болосуз. Себеби бул бидат нерсе сүннөттүн душманы. Ал эми ихласты түшүнбөсөңүз, сооптон кур каласыз. Ошон үчүн Алла таалам Куранда эмне дейт? Лиябулувакум айюкум ахсану амала. Аллах таалам силерди сынаш үчүн кимиңер чырайлуу амал кыласыңар деген. Ал эми Фудайл ибн Ияд чырайлуу амал деген эмне дегенде, ихласы туу болгону жана туура болгону деген. Туура деген бул сүннөткө ылайык, ихласуу деген жалгыз Аллах тааламдын өзү үчүн кылуу. Мына ушул кайсы сооп иш болбосун, ушул эки шартты көздүн карегинде адам сактап жүрүш керек. Мен чын эле муну Аллах таалам үчүн кылып атамбы? Андан кийин мен бул амалды чын эле пайгамбар алейхиссалату вассалам чийип берген рамканын ичинде кылып атамбы? Бир адаттын негизинде эмес, же бирөөдөн көргөндүгүнө эмес, же эл үркөзө кош үркүп жасап атамбы? Мына ошону тактап карабаш керек. Же элдин баары кылып атыптыр, мен да кылайын. Ихлас жок болсо, элдин баары тутуп атыптыр, мен да тутайын. Уят үйдөгүн баары орозо тутат, мен тута элекмин. Келиндерим жаштар, неберелерим тутуп атат, ушу жашка келип мен да тутпайм, кой, уят. Эл менен кош тутуп коеюнчу деген. Же бирөөлөр диета үчүн тутуп коеюнчу, бирөөлөр кишечнигин тазалап коеюнчу, бирөө же ашказанын тазалап коеюнчу, бирөө бир аз весим таштап коеюнчу. Ар бир ким ар кандай максатта орозо тутуп алгандар болот. Ал эми чын эле муну буйрук деп ихлас менен пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөзүп берген жол менен тутайын. Бул айда эч кандай бидаттар жасабайын. Ширктен, көргөзүү, угузудан оолак болоюн деген нерсени адам жакшы көңүл буруш керек. Мисалы садака берсең да колдоң жашырган аракет кыл. Умра кыласыңбы? Кандай жакшы иштер жасайсың? Эгерде ошодо зарылдык болбосо, жашыр. Зарылдык кээде зарылдык болуп калышы мүмкүн. Адамдарды үндөө үчүн жакындар мына ушундай берсек болот экен, мун ушуну берип койгула, ушундай кайрымдуулук кылла деп көргөзүү. Бирок кээ бир учурда эч ким андай максат болбосо деле, аз кээ бир эмне жакшылык кылса деле видео камерага тартып берет. Жана алып аткан адамдарды да кыжалат кылат. Кээ сурабай деле тартып салат беттерин. Мындай бир адат. Кээ тарайх окуса да телефонун коюп коет, мен тарайх окуп атмын деп. Садака берип атса, мына ороз айында мен садака берип атам. Зекет берип атса да, мына мен үй бүлөгөмө, он үй бүлөгөмө мондай зекет берип атам. Эч пайдасы жок. Эгерде мындай пайдасы болбосо, ошону тартууга, зарылдык болбосо кереги жок. Жашыруудун үстүндө ихласта болосуң. Себеби адам нафси бат, ошо нерсени ихластан адам тайып кетишин. Умрага барса деле аз тартып атат, замзам ичип атам мына. Мына мен жүрөм, Меккеде жүрөм, мына мен Мадинада жүрөм. Статусуна коюп,
адам коркуш керек да тууган, ал жерден жүрөгүң ооп кетсечи, сен ошону көргөзөм деп мактануу пайда болуп кетсечи. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ажылык кылганда, умра кылганда айтып жүргөн да, Аллахым ушундай хажылык бер, көргөзүү үчүн эмес, угузуу үчүн эмес, ушудан мени оолак кылчы деген. Аллахумма хаджа ла рия ва ла сума деген. Риядан жана угуздан мени оолак кыл деген. Ана зарылдыгың жок болсо, тартпа, көргөзпө. Анан бирөөлөргө үйрөтөйүн дедим эле, ошо көргөзүп тартып ана жөнөттүм деген бир зарылдыктар болсо, чын эле ошону тартпасаң, көргөзпөсөң, башка адам билбей кала тургандай абал. Ал башка маселе. Куран окусо деле тартып атат, мен Куран окуп атам. Дуа кылып, мен дуа кылам, тартып койчу мен дейт кээ бир. Субханалла, бир жолу ошол умрадан көргөмдө өз көзүмөн көрүп таң калдым. Бир ошол жерде таваф кылып жүргөн эмес мындай. Анан бирөө айтып атат да, тиги телефонду берип, мен тартып койчу деп. Анан тиги тартып баштады. Анан тиги эки колун көтөрдү дагы, ошо туугандарын айтып атты, мен силерге дуа кылып атам деп өзүнүн бир эки аттарын атап, мына Кабанын алдында кылып атам деп анан ыйлады, көзүнөн жаш чыгып. Ыйлап кадимкидей. Анан бүткөндөн кийин кайра телефон алып тигиден сурап атат да, кандай, жакшы эле окшоштурдумбу депчи. Мындай күлүп атат да бүтүп алып. Таваф кылып бүт мындай телефондор менен жүрүшөт, айландырып, бири-бирин өзүн тартып атат, бирин сүрөткө тартып атат. Сахабалар, табииндер коркушкан да амалдарын, жашырышкан туугандарым. Айрым учурда нафил намаздарын, нафил орозолорун аялдары билбей калганда, эртең менен саарлык тутат, кечки базарга кетет, кечкисин оозун ачып келип калат. Ошондой амалдарда болгон. Адам канчалык сооп амалын Аллах менен өзүнө арнап, анын ыраазылыгын көздөп, ихлас менен кылган сайын, жашырган сайын амал, ошончолук адам ихласка бекем болот. Адамдардын назарын, сөзүн, көзүн, алардан дагы бир сөздөрүнө бөлөнөйүн, алардан да бир ордун алайын жүрөктөрүнөн деген нерсе көздөсө болду анда. Ким үчүн кыласың анда амал? Андан кийин эле сүннөткө бекем бол. Кимде ким биздин буйругубузда бир жаңылык нерсени кылса, ал кайтарылат деген. Орозо тутуп аткан адам караш керек. Мондай дуа бар экен, ана мындай зикир бар экен деп кээ ороз айына келгенде башталат сот тармактарда бөлүшүп. Суннада жок нерселер жасап баштайт. Мына ушундай нерселерден оолак болуш керек. Сүннөттө келген дуалар жаттап кылсаңыз жакшы. Кээ бирөө ар кандай бир нерсе таап алат. Ана ошо менен алек болот. 4-нчү эреже, дагы көңүл бура турган нерсе, бул парс нерселерге көңүл буруу. Нафилдерден парс нерсе өйдө турат. Парс нерселер Аллах Тааланын алдында сүйкүмдүү, жакшыраак, чем нафил немереге. Орозо келгенде кээ бир адамдар парс менен нафилдерди чаташтырат. Мындай чыкканда, кээде нафилдерди кылып отуруп чарчап калат да, парс келгенде парска шалакырык кылып салат. Бул өтө туура эмес түшүнүк. Туура эмес амал бул. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте эмне деген? Бухариде келгенде, мен үчүн кулумдун мага парс кылган амалым менен жакындаганы мага жакшыраак деген, сүйкүмдүүрөөк деген. Кайсы нерсе мен ага парс кылсам, ошол жол менен мага жакындаганы жакшыраак. Кээ бир адамдар парсты аткарбайт дагы, сүннөттөргө бекем болуп кетет. Парсты аткарбайт да, нафилдерге аракет кылып жүрө берет. Ошентип ороз айында да ошондой абалдар бар. Мисалы, таравихке такайчу намаз умтулат, аябай сон, машалла. Эртең менен калсаң багымдатты окуттуп каза болуп калган. Же болбосо саарлыкты дыңк кыйып ичип алат да, жалкоолонуп мешитке барбай коет. Же болбосо ошонун артынан жалкоолук келет, күндүз кечке уктайт болду. Карасаң 5 намаз каза болуп калган. Же асыры каза болуп калган. Болбойт мындай, туугандар. Мисалы, түнкү такайчу намаз жакшы. Түнкү такайчу намазын окуп туруп багымдатты каза кылып салсаң, пайда барбы? Жок пайда. Такайчтын окубасаң да багымдатты убагында окусаң, ошол жакшыраак сен үчүн. Анан такайчты окуйм деп багымдатты да окубай коюп, мына ошондой нерселерде адам көңүл буруш керек. Биринчи, парс болгон нерселерге бекем болуу. Таравих деген бул парс эмес да, таравих бул сүннөт. Окусаң сооп, аябай жакшы, чоң мүмкүнчүлүк. Бирок таравихти окуйм, анан түнкү намазды окуйм деп түнү менен уйкудан калып багымдатты каза кылып салсаң, же бешимде каза кылсаң, же күндүз кечке уктоого алып бара турган болсо ошондой. Намаздардын бири-бирине кечик. Мына ошондой абалдарды кылаш. Кээ бирөө мисалы итикаф деп коет, үйүндө балдарына үй бүлөсүнө продукт таштабай койгон. Мен итикафка чыгышым керек. Итикаф сүннөт, үй бүлөңдү карап важип. 10 күнбү, 20 күн чыгып кетип калат үйүнөн. Балдары ачка жатат. Жаялы болсо да бирөөдөн карс акча сурап атат. Парстан качып туруп сүннөттү аткарам деген. Мына ушундай, мындай мисалдай берсек, жүздеп саналат. Ошончо адам өзүнө кантип түшүнөт, мынтип караш керек. Кайсы нерсе парс болсо, бир парсты мыкты аткар сен. Анан парсты аткарып атсаң, алхамды жакшы. Анан сүннөттөрдү аткара бер. Нафилдерди аткара бер. Сооп иштерди аткара бер. Бирок ошо сооп иштериң, нафилдериң сенин парс амалыңды аткарышыңа шалакылыкка түртсө, же болбосо боштукка түртсө, ошонун артынан уктап кала турган, анда кыскарт дегил жакты. Ошолорду караш керек. Кээ бир эрежелер бар, орозого тиешелүү. Андан кийин Аллах Таалам буйруса, орозого тиешелүү дагы фикый маселелерди өтүп турабыз. Саллаллаху тааала аля хайр халки ва аля алихи ва сахби ажмаин.